Студенттер, мына бүгүн силер менен көркөм сүрөт өнөрүнө окутуу ушулу боюнча бир теманы талкуулап чыгалы. Сабактын темасы натурадан алманы тартуу. Бул натурадан тартуу бөлүмүнө кирет. Эми мен баардык ушул жазылгандарды айтып чыкпастан негизине токтолгум келип турат. Анткени жазганда өтө көп убакыт алат экен. Эми бул жерде сабактын милдеттери, сабактын жабдылышы боюнча, үйрөтүү усулу боюнча бардыгы жазылган. Эми негизи мен эмнеге токтолмокчумун? 315 ыкма түрү бул жаңы ыкмалардын бири болуп, группага бөлүнөт. Эки группага. Биринчи группа натурадан тартуу мыйзам ченемдери, түз жана ченемдер жөнүндө түшүнүк берет. Экинчи группа болсо алманын өсүшү сорттору боюнча маалымат берет. Алманын эми ошол өсүп чыккандан алма салганга чейинки убакыт аралыкты алуусу керек. Мындан сырткары сүрөт тартууга үйрөтүүдөн мурда сүрөткө байланыштуу терминдер бар. Ошол терминдерди дагы түшүнүп алышы керек. Мисалы үчүн пропорция, жарымкөлөкө, рефлекс, билик жана башка. Мына рефлексти ала турган болсок, мисалы рефлекс бир нерседен экинчи нерсеге чабылган нурду рефлекс деп атайбыз. Билик нерсенин же болбосо буюмдун эң жарык жерине билик деп атайбыз. Ушуга окшогон нерселердин ал жердеги сүрөткө тиешелүү терминдерге түшүнүк болуусу керек. Мындан сырткары түз жөнүндө түшүнүк, түз жөнүндө мына жазылган түшүнүк. Дагы айта турган нерсе, мына сүрөтчүлөр жакшы билет, негизинен жаратылышта ошо негизги сары, кызыл, көк түс бар. Ошо сары, кызыл, көк түстүн аралаштыруу жолу менен башка түрлөрдү алса болот. Эми кээ бир нерселердин түстөрү аң сезимге сиңип калган. Мисалы үчүн чөп жашыл, асман көк жана башка. Эми бул жерде дагы кичине түшүнүктүүрөөк болуш үчүн алма жөнүндө кичине ыр алдык. Кичинекей данекти ким дүйнөгө жаратты? Бак. Бутак силкинтип ким тушка таратты? Жел. Ал данекти агызып ким качырып баратты? Суу. Данек ачка болгондо ким ичирди тамакты? Жер. Ал данекти кайрадан ким өстүрдү даракты? Күн. Мына грузин акыны Шиназа айткандай эле, бул жерде негизинен бардык керектүү нерселер алыныптыр. Эми алманын формасы, алманын түзүлүшү, алманын сорттору жөнүндө кеңири түшүнүп берүү керек. Анан формасына анализ беребиз. Мисалы үчүн түзүлүшү боюнча сүйрөдөн келген, түсү боюнча сортторуна карай жашыл, сары, кызыл, кыпкызыл жана башка. Эми практикалык бөлүгүнө көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Ар бир эки окуучуга бирден алма алдына койгон туура деп эсептейбиз. Ошол алманы көрүп туруп тартууда алдында турган нерсени тартууга оңоюраак болот. Анан бул жерде астында мына негизинен түшүнүктөрдү беребиз. Практикалык боюнча 315 ыкма жөнүндө айткым келип атат. Бул 315 ыкма 3 группага бөлүнүп, бир теманы 5 минутта талкуулоо. Биринчи, экинчи группа окуучулар болсо, үчүнчү группа мугалим катары ошол 3 группа деп эсептелип айтылып жатат. Эми алманын мына формасына көңүл буруңуздар. Мына жерде кызыл, жашыл жана сорттору, тартылуу ыкмалары, боёо ыкмалары мына сүрөттө көрсөтүлүп турат. Бул жерде мына алмадан алмага чагылган нурлар, алмадан материалга чагылган нурлар, андан кийин мына жарык жерлери, кандай кылып боёо керек экендиги жөнүндө мына стрелкалар менен көрсөтүлүп коюлган. Бул жерде дагы алманын сорттору, башка сорттору. Эми
баскычка келсек, баскычтуу сүрөткө. Биринчи баскычта мына карандашты катуу баспастан өчүргөнгө оңой болушу керек. Эми компоновканы эске алыш керек. Компоновка бул ошо тегиздикке тартылуучу нерсени туура жайгаштыруу. Мына биринчи этапта кичине чиймелер пайда болгонуна көрүп турганыңыздардай. Мына экинчи чиймеде болсо алманын кичине формасын келтирген. Үчүнчү чиймеде алманы ашыкча сызыктарды өчүрүп, алманын формасын жакшы эле келтирип койгон. Төртүнчү этапта же карандаш менен, же болбосо боектор менен толук бүтүргөнгө болот. Мына карандаш менен тартууда штрихтер менен иштеш керек негизинен. Штрихтер менен ошо алманын формасына келтирүү. Мына жерде акыркы вариантта бул эми фото болсо дагы ошол жарык жерлерине жана кайсы жерге саялар түшүп турат, ошолорду көрүп, ушул сүрөт боюнча алмаларды түстүү боектор менен боесо болот. Түстүү боекторго негизинен материалдарга түстүү карандашты, акварелди колдонууга болот. Эми урматтуу студенттер, ушул маалыматтарды жакшылап окуп чыгып, өзүңөр анализдеп туруп, мага бир ушу А4 формасына, кагазына жакшылап бир алманын бир сортунан алып тартып, бир алманы тартып мага кайра жөнөтүшүңөр керек.